Эльмира Жыканова «Ай талаадағы аял» аңгеме. Түнгі саат 11-ден өтіп қалғанда театрдың алдынан таксиге отырған Зейнеп шаардын чыгыш тарабындағы үйін көздөй зымырап келатты. Ээнде түшкөн түнкү жолду такси буйдалбастан алып учат. Зейнептин бир колунда кучак тулуу гүлү, экинчи колунда кабына салынган скрипкасы бар. Эң аяр, кымбат буюму ушул. Урунуп калбасын деп дайыма этият алып жүрөт. Өзүнүн тагдырын ушул аспапка билинбей жүрүп байлап алганын өзү да эле сезелек. Зейнептин көңүлү жаандан кийинки шаңкайып ачылган асмандай тазарып, жүрөгүнө кубанычы батпай өзүнчө эргип келатты. Анткени ал бүгүн театрдын чоң залында өкмөттүк концертте биринчи жолу Агинскийдин полонезин ойноду. Адатта мындай мамлекеттик деңгээлдеги концертке мыктын мыктылар гана тандалат. Чоң сахнада полонезде ойноо Зейнептин эс тарткандан берки эң сөзү болчу. Ал бүгүнкү бактылуу күнгө көп жылдар бою даярданган. Полонездин сыбызгыган кусалуу кайрыктары басса турса кыялында жашап, кулагына угулуп турар эле. Ал азыр таксиде келатып, жанагы көрүүчүлөрдүн музыкага муюган ойлуу жүздөрүн, бир далайга басылбай дүркүрөтө чабылган колдорду, балкон тараптан «Браво!» деп кыйкырган үндөрдү, өзүн көздөй гүл көтөрүп келаткан адамдарды көз алдына келтирип көңүлү балкыды. Концертке чейин жүрөксөп, оюн бир жерге топтой албай, кандай ойноор экем деп кабатырланып жатса, сахнага чыга келгенде кыжаалат сезимдер кайдадыр жоголуп, өзүн эркен кармап, чыгарманы кынтыгы жок эрке ойноп салбадыбы? Ошонусун азыр өзү ыраазы болуп, жерге сууга батпай келатты. Зымыраган такси анын кубанычка балкыган жан дүйнөсүн ого бетер асманга көтөрүп учуруп бараткандай. Аңча үйүнө жетип келди. Дарбазасынын так түбүнөн таксиден түшүп калды. Үйүнүн жарыгы өчүптүр. Күйөөсү менен кичинекей кызы уктап калышса керек. Акырын басып келип, сырткы эшикти тартса ачык экен. Ичкери кирип босогонун жарыгын күйгүзүп, колундагы гүлдөрүн сууга салды. Төркү бөлмөгө башпагы ачынып калган кызынын үстүн айырлай жапты. Коңурук тарткан күйөөсү анын келгенин таптакыр сезген жок. Зейнеп шашпай үстүндөгү кийимдерин алмаштырды да ашканага кирип суу ичти. Уйкусу да келген жок. Чарчаганын да сезген жок. Тескерисинче, чайы ачык көңүлүн жым-жырт түндө кайда алып барарын билбей, кубанычын терисине батыра албай сыртка чыккысы келди. Акчайдын түнүндөгү толгон ай так төбөдө үзүк-үзүк булуттарды аралап каалыгып баратыптыр. Сүттөй жарык түндө эшик алдындагы отургучта Зейнеп түнкү асманды куштарлана тиктеп отурду. Жакшылап байкаса, ай эмес булуттар жылып баратыптыр. Ооба, кантип эле ай ушунчалык ылдам жылсын? Булуттар желге айдалып баратпайбы? Эгер азыр көктө токумдай булут болбогондо, ай бир ордунда эле турмак. Билинер билинбес жумшак желарга Зейнептин көңүлүн ого бетер көгөлөтүп, ырдагысын келтирди. Кандайдыр бир сызылган назик обондо акырын созуп олтурду. Анын көңүлүнө түшкөн кандай гана кайрык болбосун скрипканын үнү менен угулат. Бүгүнкү ийгилигин ал кимдир бирөө менен бөлүшсө болмок эле. Музыка менен эч кандай жумушу жок күйөөсү үйдө уктап жатат. Ага айтып берсең деле болуптур деп кол шыттып коет. Анан кимге айтышы керек? Күйөөсүнүн бар кызыкчылыгы ышкырык-кыйкырыкка толгон спорт залдарда жаш балдарды машыктырмай. Аларды мелдештерге даярдап, дайыма ошолордун түйшүгү менен жүрөт. Зейнеп башта күйөөсүнө музыка жөнүндө айтып, скрипка кандай аспап экенин түшүндүргүсү келчү. Аны бир аз угуп олтурган соң тажап кеткен Досумбек болуптур эме, скрипкаңды өзүң черте берчи деп кол силтеп коер эле. Анда Зейнеп скрипканы чертпейт, ойнойт. Комузду, домбураны, мандолинди чертет деп дагы түшүндүрчү. Айтор Зейнеп канча аракет кылса деле Досумбек музыкага кымындай да кызыгып койгон жок. Ага азыр полонезди кандай ойногонун айтып берсе да, ал тургай ойноп берсе да баары бир болмок. Мындан 10 жыл мурда Досумбек аны айылына ала качып кеткенде, Зейнеп музыкалык окуу жайды жаңы гана аяктаган. Анын тубасы таланттуу кыз экенин баамдаган устаттары чет өлкөдөн окуусун улантууга жолдомо да алып беришкен.
Тилекке каршы тагдыры башка нукка бурулуп, мурда кийин тааныбаган Досумбекке жар болду да калды. Досумбек да анда окуусун жаңыдан аяктап спорт мектебинде иштей баштаган. Андан бери 10 жылдай мезгил өттү. Кызы Асел быйыл 1-класска барат. Сыртына караган кишиге Зейнеп менен Досумбек төп келишкен жубайлардай эле көрүнөт. А ички дүйнөлөрү эки башка. Зейнептин жан дүйнөсү өзү сүйгөн скрипканын дабышындай сыбызгыган назик, кыялкеч. Ага дайыма суулардын акканынан, жамгырдын шыбырттаганынан, шамалдын дуулдаганынан музыканын кайрыктары угулуп турат. Ошол кайрыктардын ыргакы менен жашаганды жакшы көрөт. Өзү бардык ишке чыгармачыл мамиле жасайт. Өз кыялдары менен алек болгондо, чубалган ойлорун бир четинен ирээттегенди жакшы көрөт. Андайда бирөөлөрдүн жолтоо болгонун каалабайт. Ошон үчүн көпчүлүккө анчейин аралаша бербей, өзүнчө жалгыздап жүргөндү жактырат. Жалгыз жүргөндө жакшы ойлор келет. Анан да табиятты жанындай сүйөт. Батып бараткан күндө, кыйгаштап жааган жамгырды, гүлдөргө токтогон мончок шүйдүрүмдөрдү караганды жакшы көрөт. Бирок тилекке каршы дайым эле кыял менен жашоо мүмкүн эмес экен. Ошон үчүн анын көкүрөгүндө кийинки кездерде ойлордун кагылышы көбөйдү. Ал эми Досумбектин дүйнөсү башкачараак. Аны күндүн чыкканы менен батканы кызыктырбайт. Бүгүн кайда болгону, эртең эмне кылаары тууралуу Зейнепке эч бир кеп кылбайт. Үйгө кеч кайтса да эмнеге кечиккенин айтпайт. Ошонун баарын аялына күндө эле майдаланып айтып отурмак беле. Зейнеп деле буга күнгөн. Качан гана 2-3 күнгө же андан көбүрөөккө балдарды алыска милдешке алып бара турган болгондо, ошону гана айтып кетет. Анан экөөнүн ортосунда тиричиликтин тегерегинде гана сөздөр болот. Ошон үчүн Зейнеп бүгүнкүдөй кубанычтарын күйөөсү менен бөлүшө албайт. Канча ирет салтанаттуу концерттерден чоң эргүү менен кайтып, үйүнө жеткенде анын баарысы өчкөн оттой басаңдап калчу. Мына азыр да айды карап жалгыз отурбайбы? Ушундай чоң кубанычтан кийин да жалгыз отурабы киши? Болбосо бүгүн комузчу Эсенованын, балерина Ританын күйөөлөрү гүл көтөрүп келишпедиби? Досумбек деле ошентип тосуп барса, аялынын төбөсү көккө жетип, коллективдеги кыз-келиндерге тымысын сыймыктанып калбайт беле? Зейнеп бир чети ошон үчүн концерттен кийинки чайга калгысы келбей кете берди. Дал ушу маалда ырчы бийчилер бүгүнкү концертке тиешеси бар адамдардын баарысы театрдын фойесиндеги майрамдык чайдын үстүндө дуулап жатышкан. Булардын ичинде бүгүнкү сахнанын декорациясынын автору белгилүү сүрөтчү Сабирдин да бар. Ал жигиттик кааданы сактап, жанындагы кыз-келиндерге суусундук куя коюп, концерт жөнүндөгү кептерге аралашып жатканы менен тегерегине кыйыр көз таштап, кимдир бирөөнү издегенсейт. Ооба, жанагы скрипкачы кыз көрүнбөйт. Ошонун караанын алдыртан издеп жатты. Кетип калганбы? Чындыгында концерттин маңызын чыгарган ошонун номуру болбодубу? Анын ойногон полонезе азыр да кулагына жаңырыктап жатты. Жеп жеңил басык менен ак куудай мойнун койкойтуп, сахнанын так ортосуна келип, көрүүчүлөргө таазим кылып, анан скрипкасынын аярлык менен ак регине сүйөй кармап, оң колундагы жаасын кылдарга тийгизип, чыгарманы ойной баштаганда эле угармандар дем тартпай калышты. Сабирдин бул скрипкачыны телевизордон кээде көрүп калчу. Гезит беттеринен да көзү чалган. Бирок бүгүн биринчи жолу анын ойногонун театрдан, болгондо да жапжакын экинчи катардан көрүп отурат. Ал ойной баштаганда залдын ичи акырындап караңгылап, сахнанын так ортосуна гана берилген тегерек жарык скрипкачыны өз алкагына алды. Бүт дүйнө жымжырттыкка чөгүп, бир гана ушул көгүлтүр көйнөкчөн периштенин скрипкасы ааламды муютуп барат. Сабирдинди полонездин сыйкырдуу кайрыктары арбап, көз алдындагы көгүлтүр көйнөк периште аны эс учунан тандырып бараткансып магдырап отурду. Бул эмне деген керемет музыка. Жаа тарткан колдорунун ийкемдүүсүн кара. Скрипкачы өзү ойноп жаткан музыкага өзү эргип, каалыгып, азыр ушу турпаты менен өйдө карай жеп жеңил көтөрүлүп жөнөчүдөй сезилди.
Аны менен кошо бүтүндөй зал полонездин ыргагына тегерене каалыгып бараткандай. Ай капырай, ушундайда сыйкырлуу музыка болорбу? Сабирдин полонезде мурда деле угуп жүрчү. Бирок азыр жүрөктүн тамырларын толгоп, жүлүнүңө чейин агып кирген керемет музыка көзүнө жаш тегеретти. Бүтпөс экен, дагы ойноло берсе экен. Ушул жан жыргаткан мүнөттөр дагы созула түшсө экен деп ойлоду. Чыгарма ойнолуп бүттү. Зейнеп скрипкасын ылдый түшүрүп, залга таазим кылды. Ошондо гана эсине келгенде көрүүчүлөр кол чаап башташты. Сыягы элдин баарысы Сабирдин сыяктуу магдырап кетишсе керек. Мына, музыка деп ушуну айт. Дүркүрөгөн кол чабуулардын алдында Зейнеп көпөлөктөй жеп жеңил басыгы менен сахнадан узап кетти. Сабирдинге күтүүсүз бир ой келди. Дал ушул көрүнүштү тартуу керек. Бир саамга көзүн жумуп элестетип алды. Көгүлтүр көйнөк периште скрипка ойноп жатат. Сүрөттөн музыка угулуп тургандай болуш керек. Скрипкачы кыз деп атаса да болот. Эми анын ою концертке бурулбай эле күтүүсүз таап алган идеясында болуп жатты. Ал тургай ушул табылгасына ичинен кубанып отурду. Мына ушуну жасаш керек. Болгондо да бардык күчүн жумшап, көргөн адам таң калгандай, кубангандай мыкты тартышы керек. Сабирдин ушул элести бекем кармап калыш үчүн улам көзүн жумуп эсине сактап жатты. Концерттен кийинки чай үстүндө скрипкачыны көз кыйгы менен издеп таппай койду. Кетип калса керек. А мейли, кетсе деле баары бир тартам. Анан дагы бир ой келди. А балким скрипкачынын өзүн конкреттүү портрет кылар? Ушул мыкты болуп жүрбөсүн. Ал үчүн өзүнө жолугуп макулдугун алуу керек. Сабирдин да концерттен кийин ушундай жакшы ойлор менен кетти үйүнө. Эми бул жаңы идеясы жанына тынчтык бербейт. Бир күнү репетиция учурунда Зейнепти телефонго чакырып калышты. Барса бир чоочун үн өзүн сүрөтчүмүн деп тааныштырып, анын сахнадагы элесин тартууга уруксат сурады. Зейнеп дегенде мукактанып анан макул эместигин билдирди. Сүрөтчү баары бир аны гези журналдардагы сүрөттөрүнөн карап болсо да тартаарын айтты. Ошентип сөз бүттү. Арадан убакыт өтүп, кайрадан жаз келген маалда 8 марттын алдында сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү болду. Сабирден скрипкачы Зейнеп Бакирова деген эмгеги менен катышты. Искусствонун күчүндө күч барбы? Бир карасаң бир тутам гүл, бир карасаң жазыксыз бир периште. Бир карасаң бүт турпатынан музыка коюлуп турган керемет. Мындай оригиналдуу сүрөттүн алдында көрүүчүлөр көпкө токтолуп карап жатышты. Атаңдын көрө. Сулуулукта ушуну айт. Карап эле тургуң келет. Муну Зейнепке айтып келишти. Ак кудай болуп көргөзмөдө турасың, дешти. Зейнеп картинаны өз көзү менен көргүсү келди. Музейге барды. Сүрөтү өзүнөн да сымбаттуу, сулуу тартылгандай көрүндү. Полонезде ойноп жаткан учур экенин дароо түшүндү. Ошондогу көйнөгү, ошондогу чачынын жасалгасы, ары жагында ошол күнкү декорация. Аңгыча сүрөттүн автору да келип калды. Зейнеп аны мурда таанычу эмес. Ошол жерден таанышты. Өзүңүзгө жактыбы? Чынын айтыңызчы, деди Сабирден. Жакты, бирок ашыкча эле сулуу кылып жибериптсиз го, деди Зейнеп уялыңкы. А сиз керек болсо мындан да сулуусуз. Ой, коюңузчу. Зейнеп чынында сүрөтчүгө ыраазы болуп турду. Ушул сезимин дагы эмне деп билдирерине сөз таппай улаам сүрөттү карай берди. Анан сүрөтчүгө рахмат айтып, коштошуп кетмекчи болду. Сабирден Зейнепти тышка узатып чыкты. Аялдамага чейин чогуу басып келишти. Жолдо полонез тууралуу сүйлөштү. Мен сиздин ойногонуңузду кайрадан бир уккум келет, деди Сабирден. Жакында дагы бир чоң концертке даярданып атабыз. Ошондо полонезди ойноймун. Келип угуңуз. Сөзсүз барам, деди сүрөтчү чын ниеттен. Сабирдендин бул чыгармасы көргөзмөдө жакшы бааларга арзыды. Ал тургай музейге сатып алышты. Эми Зейнептин сүрөтү мындан ары мамлекеттик музейде мыкты чыгармалардын катарына коюлат. Ошентип, Зейнеп менен Сабирдендин ортосундагы сый урматтуу мамиле аларды жүрө-жүрө жакындатып отуруп, бирин-бири дайыма ойлой турган болуп калышты. Бир ирет Зейнеп Сабирдендин өнөр канасына барып көрдү.
Боек, жыгач жыттанган бөлмөдөгү кыл калемдерден аспаптардын түрлөрүн көрүп таң калды. Буга чейин сүрөтчүлөрдүн иштөөчү жайы ушундай болоорун ойлоп Көрсө, сүрөт деле көп түйшүк менен жаралат тура. Өзүнүн сүрөтүнүн 10 чакты эскисин көрүп, аны 4 ай бою тартканын угуп таң калды. Скрипкада жаңы чыгарманы үйрөнүү кандай түйшүктүү болсо, сүрөт дал ошондой эле кыйын иш тура. Сабирдин Зейнеп ойлогондон да чоң сүрөтчү экен. Эл аралык конкурстарда алдыңкы орундарды алган дипломдорун, грамоталарын дуал боорунан көрдү. Зейнепке анын жараткан пейзаждары өзгөчө жакты. Токойдогу күз, айлуу түн деген сүрөттөрдү көз албай эле карап тургун келет экен. Зейнеп Сабирдинди ар убак ойлочу болду. Анын токтуу, калбаат мүнөзүн, адамгерчилигин, кең пейилдигин, анан чын дилден жасаган мамилесин жакшы көрүп, өзүнө жакын санап калды. Бир-эки күн кабарлашпай калса, ага телефон чалууну ойлойт да, кайра ургаачылык намысы жол бербей унчукпай калат. Акыры ал өзү чалаарын да билет. Эгер ушуну Досумбек билип калсачы, деп ойлогондо жүрөгүн кыжаалат басат. Эки анча ойлордун ортосунда чайналат. Ал билчү болсо, асман жерди заматта астын үстүн кылаарын Зейнеп түшүнөт. Досумбектин кызганчаак, мындайга келгенде кызуу кандуу экенин жакшы билет. Ошон үчүн Зейнеп үйгө келгенде чийки май жегенсеп көңүлү түпөйүлдөнө берет. Бирок ойлоп көрсө, күйөөсү ага бир жолу да жылуу сөз айтпаптыр. Ал Тургай жаңы үйлөнгөн кезде да сүйөм деген эмес. Сен башкалардан жакшысың, ошон үчүн ала качып алгам, деп койсо болбойт беле жок дегенде. Анткенде эмес. Досумбек аялга андай жакшы сөз айтышты намыс көрөт. Аялдын алдында кичирейип калгандай сезет өзүн. Сүйүү бул спорт эмес экенин билбейт да. Эгер деле скрипканы мыкты ойногону үчүн аны бир сүрөтчү сүйүп калыптыр дечү болсо, адегенде скрипкасын ташка чаап таштамак, анан четинен баарысын талкаламак. Ошолорду ойлогондо Зейнеп коркуп кетет. Кайдан анын сүрөтүмдү көрөм деп музейге бардым эле. Балким ага жолукпай калсам, мындай сезимдерден алыс жүрөт белем деп да ойлойт. Эмнеси болсо да Зейнептин тынч дүйнөсүнө бөлөк түштү. Басса турса оюнда Сабирдин гана жашап калды. Аны ойлобой тура албайт. Бул эмнеси? Чын эле сүйүп калды окшойт. Жашы 30га келгенде да сүйсө болобу? Эми эмне кылат? Ойлоп көрсөм, мурда мындай сезимге кабылбаптыр. Анан калса Сабирдиндей жакшы адамды жолуктурган эмес. Ошол жаздан бери өмүргө кайра жаралгансып, турмушка кызыкчылыгы артып, ар нерсеге чын пейилден мамиле жасап калды. Ал Тургай күйөөсүнүн кайсы бир орой мамилелерине да таарынбай, кайра кечиримдүү, кең пейил болуп кетти. Скрипка боюнча чеберчилигин дагы өстүрүүнү ойлоп, кошумча сабактарга бара баштады. Ал сабактар Зейнептин дагы да көзүн ачты. Тегил орто кылымдарда Италияда пайда болгон ушул 4 кылдуу татаал аспап бүгүн ааламдагы адамдардын жан дүйнө көйгөйүн таптак айтып бере алат. Болгондо да тил билбеген адамдарга ички сырыңды ушул скрипка аркылуу жеткирсең болот. Бирок тилекке каршы бардык эле адамдар музыканы түшүнө беришпейт экен. Андай чөйрөдө скрипкаңды ойнобой жүр деп устат айткан эле. Эсинде, бир жолу шаардагы атактуу ресторандардын бирине өлкөгө белгилүү чиновниктин тоюна барышкан. Конок катары эмес, коноктордун көңүлүн ачууга бийчилер, ырчылар менен барган. Албетте, бул театрдын директорунун буйругу болчу. Зейнеп укканда эле негедир көңүлү тарткан эмес. Бирок жетекчи буйруп жаткандан кийин айла жок эле. Азырда эстегенде ренжип кетет. Чоң жуурулган камырдай болгон беттери майланышып, букоктору салаңдап, шымынын курлары челектей курсактарынын алдында көрүнбөй калган чоңдор дасторкон бойлото чалкалай отурушат. Арасында аялдары да бар. Кашы көзүнүн ашкере боенгон, чачтары үрпөйкөн аялдар тим эле сулууланып, жер баспай манчыркашат. Алар азыр Зейнеп ойной турган испан симфониясын угуп түшүнөрүн Кудай билет. Ошондой эле болду. Той ортолоп калган маалда Зейнепке кезек келди. Ал ойноп жатып баарын туюп турду. Той башында зыңгырап, каада күтүп отурган аял эркектер эми дасторконду дуулдашып орто кысып алышкан. Скрипканын ойнолгонуна көңүл да бурушкан жок. Зейнеп муну сезип турса да, чыгарманы эреже боюнча аягына чейин ойноду.
Отургандар көңүл улап кол чаап болушту. Зейнеп артка бурла берерде элдин арасынан бир киши аны көздөй кое тур дегендей ишарат кылып келатканын көрдү. Залдагылар кайрадан кол чаап башташты. Зейнеп тиги кишинин эмнеге келатканына түшүнбөдү. Колунда гүлү деле жок. Жанына келип бирдеме дегендей болду эле, арақ бур дей түштү. Колундагы жашыл кагаз акчасын өйдө көтөрүп, булгалап элге көргөздү да, Зейнептин ак шуру тагынган аппакай көкүрөгүнө көзү кадалып, төшүнө колун кошо салып ийип акчаны тыгып койду. Отургандар кубаттап кол чаап калышты. Зейнеп койнуна муздак бака кирип кеткендей ренжи түштү. Алиги киши өзүнө өзү курсант боло, кайра оордун көздөй мартабалуу басып баратты. Зейнеп ошол эле жерден койнундагы акчаны алды да, официант жигитти чакырып, теги кишинин өзүнө кайра берип коюусун өтүндү. Дасторкондо отурган баягы сулууланган аялдар Зейнептин бул кылганын жактырышпай, бирин бири калдыртаан карашып мурдун чүйрүштү. Зейнеп скрипкасын кабына салып, эйнине артынган боюнча арак, тер, тамак жыттанган ресторандан чыгып кетти. Таза абага чыкканда үстүндөгү оор жүктү алып салгансып жеңилдей түштү. Ушундай май курсак мансапкорлордун алдында скрипка ойногон үчүн өзүн айыптап келатты. Кошуматка кой сойгон директоруна да жини келди. Ошондон кийин тойлорго чакырышса, бир шылтоолорду айтып барбай коет. Андан көрө ай талаада жап-жалгыз каалаганын ойносо жакшы эмеспи? Сабирдин да көптөн бери ичинде бышырып даярдап жүргөн картиналарын баштоого бел байлады. Анын адаты ар кандай чыгарманы баштаарда жүрөксүп, батын албай түйшөлө берет. Ага баштоо кыйын. Эгер ал иш көкүрөктө даяр болсо, бат эле бүтөт. Өзү ойлогондон да жакшы бүтүшү мүмкүн. Мындай учурда эч нерсеге алаксыбай, эч ким менен сүйлөшпөй, балапан баскан куш сыңары күндөп түндөп өнөр кынасынан чыкпай түйшөлүп, сакал мурутун алганга да чамасы келбей калат. Зейнептин сүрөтүндө ушинтип куштарланып, чоң эргүү менен тарткан. Ошондон берки көкүрөктөгү жылуу сезим табынан кайтпай, Зейнепке болгон ашыктыгы жан дүйнөсүн дүңгүрөтүп келет. Жашы 40ка барып калганына карабай, боз уландарча басса турса көз алдында Зейнеп. Анын кыяктай назик мүнөзү, ички адебин көрсөтүп турган ыйбалуу көздөрү, аялдык жан дүйнөсүнүн тазалыгы Сабирдинди жипсиз байлады. Бой тартып келаткан уулу менен кызы, көрө окаткан уюбаган көтөрүмдүү, түйшүкчүл аялы бар экенине карабай, ментип башка бир жаш болгондо да күйөөсү бар келинди сүйүп отурушу эмне өзү? Ушу да адамдыкка жатабы? Дейин десе, Зейнепти кантип сүйбөй койууга болот? Деги эле бирөөнү бирөө жакшы көрүүгө эмне үчүн болбосун? Мейли, жек көрүүгө, душмандашууга тыюу салынсын, а сүйүүгө бөгөт койгон туурабы? Адамдар бирин бири жакшы көрүп эле турса кана? Ушул жашка келгиче сүйүү жөнүндө анчейин деле ойлонбогон экен көрсө. Зейнепке болгон сүйүүсүнүн демеби Айтор ошондон бери Сабирдин чыгармачылыкка ышкыланып оюнда багып жүргөн идеяларын эскиз кылып кагазга түшүрүп, айрымдарынын үстүнө түшүп иштөөдө. Ал Зейнепти спортсмен күйөөсүнө ыраа көрбөйт. Аны тааныбаса да оюнда Зейнепке ылайыксыз көрөт. Ачык айтылбаса да Зейнептин көңүл тереңинде кандайдыр өксүү, кусалык бар экенин ал туюк сезет. Балким бирөөлөрдүн көңүлү катуу калгандыр. Балким спортсмен күйөөсү анын аялдык жан дүйнөсүн толуктай албас. Ким билет? Аялдын 60 тамырлуу купуя дүйнөсүн биле коюш оңой бекен. Аял деген ошон үчүн эркекке кумарлуу табышмак болуп келаткандыр. Кандай болсо да Сабирдин Зейнептин көңүлүнө кам көрүп, оюндагысын таап кубанткысы келет. Зейнепке да ушул күндөрдө көп иштөөгө туура келди. Анткени жакында Астана шаарында кыргыз өнөрпоздорунун чоң майрамы болот. Ага бардык коллективдер катуу даярданып атышат. Бийчилер, комузчулар, ырчылар, театр актерлору. Айтор казактын борборунда кыргыздын өнөр дүйнөсүн мыктылап көрсөтүш керек. Зейнеп ал жерде 2 чыгарма ойнойт. Бири Атайдын эсимдеси, экинчи кыргыздын мыкты обондорунан курама. Буларды скрипканын тили менен берүү керек. Зейнептин ойноп эле жүргөн чыгармалары, бирок бул жолу айрым жерлеринде фортепиано коштойт. Башкы режиссер ушундай чечти.
Ошон үчүн дагы көбүрөөк даярдык керек. Бул жаңылыкты Досумбек анчейин жактырган жок. Сен сөзсүз барышың керек бекен? Деди Зейнепке. Албетте, классикалык аспаптан мен эле болсом, анан барбайм десем, театрдан чыгарып салышпайбы? Чыгарып салса эмне экен? Оокатың өтпөй калабы? Ансыз деле болбогон айлык менен эртеден кечке жүрөсүң. Кеп акчада эмес, Досумбек. Зейнеп таарынычтуу үнү менен акырын айтты. Анда эмнеде? Мен ойношум керек. Ошон үчүн 13 жыл окубадымбы? Зейнеп дагы бир нерселерди айтайын деп кайра унчукпай калды. 13 жыл окусаң ойной бер анда. Каалаган жагыңа бар. Досумбек арчынып жаткан сүлгөсүн диванга ыргытып үйдү да сыртка чыгып кетти. Зейнеп колундагы кабатталган чыныларын кармаган боюнча шалдайып туруп калды. Мындай талаш тартыштар экөөнүн ортосунда биринчи жолу болуп аткан жок. Ар качан сыртка концерттерге чыгарда ушундай кермур айтышмай. Ойлоп көрсө, күйөөсү бир жолу да Зейнеп катышкан концертке барып көрбөптүр. Башта чакырса театрга барганды жек көрөм, андай жерге обу жоктор барат деген эле бул анын чыныгы ою болчу. Зейнептин аткарганын телевизордон көрсөтүп калганда да аягына чейин көрбөйт. Болбойсуң отум эле деп тамашалаган болуп коет. Ушул сөзү да чынында Зейнепке оор тиет. Түшүнбөсө ошо да. Ар бир жолу Зейнептин көкүрөктөгү ышкысын ушинтип өчүрүп, көңүлүн суутуп турат. Чыгармачылыгын колдоп турган күйөөсү бар аялдар кандай бактылуу. Би ансамблиндеги жубайлар Тимур менен Заринаны, оркестрдеги Батмежи менен Кошой байкелерди ойлоп, Зейнеп аларга ичинен суктанып кетет. Бирок Сабирдиндин бар экенин эстегенде күйөөсүнө болгон таарынычы унутулуп, баардык капачылыктар арзыбаган майда нерселердей сезилип калат. Аны менен жарым саат болсо да сүйлөшүп олтуруудан чоң канагат алат. Кенен ойлонгон, жан дүйнөсү бар эркектин аялга тирек болгону кандай жакшы. Тагдырдын ушунусуна да рахмат деп ойлойт Зейнеп. Сабирдин көптөн бери берилип иштеп жүргөн бир чоң чыгармасын бүттү. Бирок бүттүм деп эсептегиси келбей, күнүгө кайталап карайт. Балким дагы толуктоо керектир. Оюнда бүтөөрү менен Зейнепке көргөзмөк. Ага айткан, чыгармада Зейнептин абстрактуу элеси бар. Мында көп ойлор камтылган. Ээн жаткан жайкы тала тегил алыскы тоолордун этегине барып бүтөт. Анда иреңдеген бир таман жол жатат. Гүлдөп турган сары куурай, шыбак, жалжын, майда жапай гүлдөр жорткон желге жапырылууда. Атеги бир таман жолдо жаш кайыңдай буралган жаш аял бир байлам жоолугун колуна кармап алып кайдадыр кетип барат. Көкүрөгүн ээндикке тосуп, чексиздиктин кучагына кулагысы келип, кайдадыр эргүү издеп бараткандай. Этек жеңи, саамай чачтары талаанын желине дирилдейт. Үстүндө көк асман, түргөк ак булуттар. Мына жаш аялдын жан турпаты табияттын ажайып көркү менен журулушуп, бүтүндөй бир шайкештикти көз алдыңа тартып турат. Карап эле тургуң келет. Бул чыгармасын Сабирдин ай талаадагы аял деп атады. Билген кишиге мында Зейнептин образы жатат. Ошол максат менен тартылды. Адегенде 3 вариантты ойлоп, анан үчөөсүн бириктирди. Андагы алынган боекторда кокустан эмес, табият менен шайкеш келген аялдын ички дүйнөсүн ачып турат. Сабирдин чыгарманы Зейнепке бүгүн биринчи ирет көргөзөт. Али эч ким көрө элек. Зейнеп келгиче сүрөттүн бетин ак жүбек кездеме менен кооздоп жаап койду. Анан өнөр-канасын бир аз иретке келтирди. Өзү да күзгүгө көз токтотуп каранып алды. Көңүлүндө Зейнеп сүрөттү кандай кабыл алар экен деген ой турду. Кантсе да жүрөгүндө канагаттуу сезим бар эле. Аңгыча сырттагы тепкичтер менен тыкылдап чыгып келаткан үн угулду. Бул Зейнептин басыгы. Сабирдин утурлай чыгып эшигин ачты. Көнгөн адат боюнча «Уруксатпы кирүүгө?» деди Зейнеп жылмайып. Жылмайган ага жакшы жарашат. Тиштери кашкайып, көздөрү жайнап кетет. Анын ушундай көздөрүн Сабирдин жакшы көрөт. Андайда өзүнүн да жүзүнөн кубаныч төгүлүп кетет. Сырттагы кеч көздүн сыдырым жели Зейнептин бет колун үстүп жибериптир. Сабирдин анын муздаган колдорун кармалап, үйлөп, өзүнүн жаагына басып жылыткан кабатында.
Анын сакалы өсө турган жагына колун басуу Зейнепке да жагымдуу болду. Скрипка ойногон колдорду үчүтпөш керек, деди тамашалап. Анан алар сүрөттүн маңдайына келишти. Сабирдин жибек кездемени ачты. Зейнеп бет алдындагы картинаны бир саамга унчукпай таң калып да, суктанып да тиктеп турду. Ушул менменби? Деди ишенбей. Сенсиң. Башка бирөө болушу мүмкүн эмес. Кайда баратам? Сен өзүң кайда барууну каалоочу элең? Менби? Мен дал ушундай талаада жалгыз кыялданып, өзүм менен өзүм болгум келчү. Андай болсо мына, дал өзү. Экөө тең бир саамга сүрөткө тигилип турушту. Чынында эле андагы көрүнүш кадимкидей жандуу эле. Алиги жаш аял колдорун өйдө карай жайып, азыр эле сүрөттөн чыга келип бирдеме деп сүйлөп жиберчүдөй. Зейнеп ушундай керемет картинаны жараткан Сабирдиндин колдорун колуна алып өпкүсү келип кетти. Бирок антүүгө батын албайт эле. Эмне деп айтаарга сөз таппады. Куттуктайм, кут болсун, деди шыбырап. Анан экөө сүрөттүн бет ачаарын ырымдап белгилеп коелу деп шарап ачып ооз тийишти. Астанада өтө турган майрам жөнүндө сүйлөштү. Зейнеп ага 2 чыгарманы даярдап жатканын айтты. Айтор сүйлөшө турган сөздөр көп болчу. Бирок буларда дайыма убакыттар боло турган. Анткени Зейнеп үйүнө кечигип барбашы керек. Зейнеп Астанадан көкүрөгү толо кубаныч менен кайтып келди. Дагы жаңы максат тилектердин үрөөнүн ала келди. Келсе, кубанычтын үстүнө дагы бир кубаныч кошулуптур. Аны скрипка чеберчилигин өнүктүрүү боюнча Санкт-Петербургка 1 жылга окууга жиберген жатышыптыр. Устаты ага Санкт-Петербургта скрипканын чоң мектеби бар экенин айтып жүрчү. Буга өзү да абдан кубанды. Бирок Досумбектин макул болбосун ойлоп, шаабай сууй түштү. Кечинде үйгө келгенде да бул жаңылыкты күйөөсүнө айтууга батынбады. Анын эмне дээрин алдын ала билет Зейнеп. Ошон үчүн өзүнүн шагы сынаарын ойлоп, айтканга даабай турду. Эгер макул болсо, 1 аптадан кийин учуу керек экен. Ошол маалда үйдөгү телефон шыңгырап, Досумбек кимдир бирөө менен сүйлөшүп калды. Ооба, Досумбек, ким сурап атат? Хатымды айтпай эле коеюн, деди телефондогу аялдын сылыксынган үнү. Мен Зейнепти жакшы тааныйм. Ошол тармакта иштейм. Сиз бир нерсени билип коюшуңуз керек. Ал Сабирдин Актанов деген сүрөтчү менен сүйүшүп жүрөт. Сиз дегенде атыңызды айтыңызчы. Менин атымдын кереги эмне? Зейнептин сүрөтүн бакыйта тартып музейге илип койгон. Ишенбей жатсаңыз барып көрүңүз. Качан? Кайсы сүрөтчү? Деп Досумбек ачуулана баштаганда аял телефонду шак койду. Зейнеп иштин жайын түшүндү. Өңү бозоруп, ачуусу көздөрүнө чыккан Досумбек ашканага кирип келди. Ал ким өзү? Актанов деген сүрөтчү, деди Зейнеп күйөөсүнө. Бирок сен жаман ойлобочу. Ал жөн гана сүрөтүңдү музейге илген чынбы? Досумбек ачуусун тыйып токтоо сурады. Ооба, илген. Сүрөтчү деген кимди, эмнени тартышты өзү билет да. Яде, өзү билет дечи. Зейнеп унчукпай идиш аяктарын жууй берди. Эми Досумбек менен түшүнүшү мүмкүн эместигине көз жетти. Жини кайнаган күйөөсү бурчтагы үстөлдү көмөлөтө тепти. Телефонун бер мага сүрөтчүңдүн. Азыр барып талкалайм, деди ызырынып. Билбейм телефонун. Анын эч кандай күнөөсү жок. Күнөөсү жокту көрсөтөм силерге. Баары бир таап алам аны. Эшиктерди буту менен тээп ачып, сыртка чыгып кетти. Көп өтпөй кайра кирди. Зейнеп, угуп койгуну. Мындан кийин үйдө олтурасың. Жумуш дегенди токтотосуң. Сыртка чыкчу болсоң, скрипкаңды талкалап көзүңдү оюп салам. Зейнеп ачуулуу күйөөсүн бир тиктеди да үндөгөн жок. Эртеси күйөөсү жумушка чыгып кеткенде жетекчисине чалып, бир аз ооруп калганын айтып, анан алиги окууга жолдомо тууралуу сүйлөштү. 3 күндөн кийин учуу керек экен. Зейнеп Досумбекке айтпай туруп даярдык көрө баштады. Ага айтуунун кереги эмне? Баары бир түшүнбөйт, баары бир жибербейт. Андан көрө биротоло кол үзгүсү келди. Устаты камкор, мээрман, жакшы аял. Зейнеп ага чынын айтты. Биротоло кетерин айтты. Баласы менен кошо жөнөтүүгө ал жардам бермей болду. Устатынын баардык ой тилеги эле Зейнепти дагы окутуу.
Андан чоң скрипкачы чыгарына 5 колунда ишенет. Ошон үчүн жан талашып самолетко билетин алып, Зейнептин документтерин даярдап жатты. 3 күндөн кийин Зейнеп кызын жетелеп, жүктөрүн алып таксиге отурду да аэропортту көздөй жол тартты. Ал жерде аны узатуу үчүн устаты күтүп жаткан. Зейнеп күйөөсүнө жазган кыскача катын үстөлдүн үстүнө көрүнө калтырды. Досумбек, мени издебе. Алыска кеттим. Кайрылып келбейм. Ачкычты кошунага калтырдым. Экөөбүз мындан ары бирге жашай албайбыз. Кош бол. Зейнеп. Зейнеп самолеттон тегерек алкактуу айнегинен сырттагы бооз мунаркка тигилип, жүрөгү ачышып, көздөрү каканактады. Кубаныч менен өкүнүчү аралашып, бир чети өзүнүн чечкиндүүлүк кылганын ойлоп, кайра сарсанаа болуп, Сабирдинке дайынын айтпай кетип баратканына өзү кыжаалат болду. 3 күндөн бери Сабирдин Зейнептин кол телефонуна чалуу бара, өчүрүлгөн деген гана жооп тугат. Ооруп калганбы же телефонун жоготконбу? Көргөн түшү кайра эсине келип, бир нерсе болгонун туюп жатты. Баягы өзү тарткан сүрөттөгү ээн талаада Зейнеп башын төмөн салып муңайып ыйлап турат. Ийине артынган бир таңылчак жүгү бар. Аны улам оңдоп көтөрүнөт. Кимгедир катуу таарынгандай, Сабирдин алдынан утурлап чыкса, көзүн ала качып, терс бурулуп карабайт. Жүрү кетели десе, жок дегенсип башын чайкайт. Ары жакта дал ошол өзү тарткан жайкы талаа, алыскы тоолордун этегине чейин созулуп жатат. Ушул түш Сабирдиндин оюнан кетпей койду. Телефону такыр алгандан кийин бир нерсе болгонун купуя сезди. Түз эле театрга барып, арткы эшиктен кирди. Зериги отурган эшик тоскуч аял Зейнеп Бакированын алыс жакка 1 жылга окууга кеткенин, өзү менен кошо кызын ала кеткенин, жол акысын, жашоо шартын бүт бойдон ошол өлкө төлөп берерин бежиреп айтып берди. Анан да чет өлкө жагып калса, ошол жакта кала берет го дейм, деп өзүнүн божомолун кошуп койду. Сабирдинди эмне дейсиң дегендей жооп күттү. Кайсы өлкөгө кеткенин биле албайсызбы? Уктум эле, эсине чыгып атпайбы? Деди аял чынын айтып. Сабирдин рахмат айтып сыртка чыгып кетти. Шаарды аралап өнөр-канасын көздөй жөө кетип баратты. Көкүрөгү аңылдап бош калгандай. Эми кайда барса баары бир болгондой, бет алдын карай кете берди. Зейнептин айтпай кетип калганына жүрөгү түпөйүлдөнүп, анын да көкүрөгү тынч эместигин сезип, кабатырланып баратты. Кантип эле мага айтпай кетип калды? Же мага капа болдубу? Балким күйөөсү менен таарынышып кеткендир. Ошентсе да бир ооз айтып кетет эле го. Жок. Кайра өз ойлоруна каршы чыкты. Мен ага ким элем? Эмне өтүп кетти эле? Кайда бараарын өзү чечет да, мага акылдашмак беле? Мен да кызыкмын. Дал ушул маалда анын чөндөк телефонуна билдирүү келип түштү. Ойлору чар учкандай чачылды. Токтой калып, ачып, окуй баштады. Сабирдин, мен Санкт-Петербургдамын. Окууга келдим. Коштошууга шарт болгон жок. Баары шашылыш болду. Мен сени жакшы көрөм. Зейнеп. Зейнептен келген ушул маалыматты кайра окуп, Сабирдин кубанаарын же кайгыраарын билбей тротуарда дал болуп турду. Жакшы көрөм деп жазганы аны эс мас кылды. Демек, жакшы көрө турбайбы? А мен сени сүйөм. Сага мен учуп жетем. Кайда болсоң да учуп жетем. Сенсиз мага мүмкүн эмес. Деген ички ойлорун көчө жаңырыкта кыйкырып жибербей карманып турду.